12 май мейман айымдардын эл аралык күнү. Кыргызстанда оорулууларды дарылоодо 80% түшүктү мейман айымдар көтөрөт. Майрамдын тарыхына кайрылсак, Флоренс Найтингель 1820-жылы 12 майда өзүнүн атынан коюлган Флоренцияда жарык дүйнөгө келген. 1965-жылы эл аралык меймандар кеңеши кесиптик майрамды 12 майда Флоренс Найтингельдин туулган күнүндө белгилөө чечимин кабыл алышкан. Ал эң биринчилерден болуп меймандар тобун түзүп, согуш мезгилинде дарыгерлерге жардам көрсөткөн. Флоренс 1853-жылы Лондондо чакан жеке оорукана ачат. Ал эми 1954-56 жылдары Крым согушунда 38 мейман айым менен согуш талаасында госпиталь уюштуруп, анда жарадар болгондорго жардам көрсөтүшкөн. Алардын жардамынан улам октон каза болгон аскерлердин саны азайган. Крым согушунан кийин Флоренс улуттук баатыр катары таанылган. Согуштан келген аскерлер ал жөнүндө Шам чыракчан бийкеч деген атка конуп, узун сабак кеп болуп жомокко айланган. Анткени ал түнү бою оорулууларды чыракчан кыдырып дарылай турган боорукер табакер болгон. Улуу гуманист, эмчи айым, коомдук ишмер Флоренс Найтингель 1910-жылы 13-августта 90 жаш курагында Лондондо каза болгон. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму да мейман айымдардын оңой эмес эмгеги дайым жогору бааланышы керектигин билдирип келишет. Бул майрам Кыргызстанда 1993-жылдан бери белгиленип келет. Нарын медициналык колледжинин эмчи айымдары өлкөбүздүн бүгүнкү күнүнүн заманбап талаптарына ылайык саламаттык сактоо тармагынын кадрдык потенциалын өнүктүрүү максатында студенттерге билимин берип, тарбиялоодо талбаган изденүүчүлүк менен эмгектенип, кесипкөй адистерди даярдоодогу кошкон салымы нар көтөргүс деп айтсак ашыкча болбойт. Азыркы оор кырдаалда дүйнө жүзүн каптаган коронавирус илдети менен күрөшүүдө медицина кызматкерлеринин өз ден соолуктарын тобокелге салып, калктын саламаттыгы үчүн жасап жаткан эмгектери баа жеткис жана чоң эрдик. Урматтуу медайымдар, сиздерди 12 май эл аралык медайымдар күнү менен куттуктайбыз. Медицина тармагы канчалык жоопкерчиликтүү болсо, медайымдардын аркалаган кызматы дагы бул кесиптин ээлеринен өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат. Медицина тармагын сиздерсиз элестетүү мүмкүн эмес. Ошондуктан ар дайым ден соолукта болуп, кыргыз элибиздин кызматында жүрө бериңиздер. Майрамыңыздар менен.